Assalamu alaikum. Мекендеш медиа YouTube каналы. Саламатсыздарбы? Сиздер менен кайрадан эле биз дагы бүгүн пайдалуу видео тартайлы деп турабыз. Бул дагы өтө маанилүү видеолордун бири. Жөжөлөргө эми жаңы ачылганда эмне бериш керек дегендер көп суроо болот. Ошолорго бүгүн буюрса биздин видео жооп болот деп ишенем. Андыктан биздин каналдан алыстабаңыздар, видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Биздин видео жаккан болсо, лайктан басып, комментарий жазып, башкалар менен бөлүшүп коюңуздар суранабыз. Жаңы ачылган жөжөлөргө бир күндөн кийин мен өзүмдүн эмемде ушинтип берем. Мисалы үчүн өзү 1 литрге расчет болот да, мен бул жерде 2 литрге эме кылып атам. Бул 2 литрлик банка. Ичиндеги суу кадимки эле, бирок Аристондон алынган жылуураак суу. Буга биз өзү негизи 1 литрге мындай кадимки эле жөн вет аптекада эмес, беркинде аптекада да ушундай фурацилин сатылат. Ушунан 1 литрге 1 таблетка ушунан. Анан кийин аскорбинка 1 таблетка 1 литрге бул. Анан кийин кадимки эле ич оорулары тетрациклин. Ушунан 1 таблетка. Үчөөдөн 1 таблеткадан 1 литр сууга расчет аласыздар, эсеп. Андан сырткары буну отдельно берсеңиздер дагы болот. Эмеде кадимки эле мына бал. Малда бал уже аз гана калыптыр. 1 литр сууга 1 кашык мындай чоң кашыкта 1 литр балдан кошобуз, аралаштырабыз. Буларды болсо мынантип туруп эле, мисалы үчүн мен мындай кылып ордунда эле эзип аламын, чыгарбай туруп. Мынантип эзип, анан буну дагы эзип азыр жасайбыз. 1 литрди кошобуз, 2 литрге эсеп алып. Анан тетрацилинден 2 таблеткадан кошом. Меники 2 литр суу болгон үчүн 2 таблеткадан кошом. Эгерде бал жок болсо, кадимки эле мындай кум шекерден алып, мынтип кошуп койсоңуздар боло берет. 2 кашыкпы, 3 кашыкпы, айырма жок. Эми көп деле кошкон болбойт. Ашыкча деле болбойт, эми просто бир немеге 2-3 кашык кум шекер болсо болот. Анан негизи туугандар, мен дагы буну көп деле бере бербейм, кээде желание болгондо берем. Булар өзү негизи мындай иммунитет көтөргөнгө бал жакшы, эң жакшысы бал жакшы. Анан мындай дары-дармек эмелерди колдонбогонго аракет кылыш керек. Мен дагы колдонбойм, вакцинацияны көп сурашат. Вакцинацияны дагы мен колдонбошко аракет кылам, себеби жөжөлөрдүн организми ушундай искусственный глюкозаларга, ушундай эмелерге организм көнүп алгандан кийин өзүңүздөр кыйналып калышыңыздар мүмкүн. Ошондуктан мен тетрациклинден кошом. Кээде деле ушундан эме кылам, баягы убакыт болгондо, эме болгондо кылам. А так негизинен көбүрөөк балды кошуп берем. Анан тетрациклин кошуп коем. Мыналар дагы кошсо да болот, кошпосо да болот. Бирок кээ бир адамдар өтө ушуну кандай дарыларды бериш керек деп кызыгып көп суроолор болот да. Ошого мен ушундай эми ыкманы колдоном. Буну бирдеме деген орус атын унутуп атам. Ошонун методу бул. Ошону колдонулат. Мен дагы ушуну көрүп бир-эки колдонуп көрдүм. Бирок негизинен көп тажрыйбалуу тоок баккандар мындай нерселерди колдонбогула деп мындай эме кылат да. Аракет кылгыла колдонбошко депчи. Себеби жөжөнүн өзүнүн организми күчтүү болгону жакшы. Күчтүү жем берип, өзүнүн комбикормдарын берип, ошолор менен баксаңыздар, негизи жөн дагы эле эмеси күчтүү болот организм. Эгерде ичи өтүп кете турган болсо, мындай таблеткалардан кошуп берип коесуздар. Ошондой. Эми буну канча күн бериш керек дегени, эми балды 10 күн, 12 күнгө чейин берсе боло берет. Зерикпесеңиздер. Анан тетрацилинди болсо эме кыласыздар. Тетрацилинди болсо ошо ичип кеткөндө колдонуп коесуздар. Болду. Эң негизгиси ошол. Балды көбүрөөк берсеңиздер, ошол эң жакшы.
10 күнгө чейин зерикпесеңиздер. Мына дарыларда черезден дагы берсе боло берет. Кыскасы ушундай. Ушул дары кандай дары бериш керек дегендерге мына ушул менин видеом сиздерге аз да болсо жооп болду деп ишенем. Андыктан биздин каналды дайым көргөндөр лайктан басып коюңуздар, жаңы көрүп аткандар катталып коюңуздар, башкалар менен бөлүшүп коюңуздар. Сиздер менен Мекендеш Медиа YouTube каналы болду. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.